Токтоболот Абдымамунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театры атайын балдар үчүн жаңы жылдык кече уюштуруп, аяз ата, аязсыз жана башка каармандар менен биргеликте оюн зоок куруп, билектерди тартуулашты. Биздин балдарга арналган ушундай жаңы жылдык жомок 22 декабрдан башталды, 30 декабрга чейин болот. Күндө эртең менен саат 10-да, 12-де, 2-де. Биздин бөөктөр үчүн. Хрустальное сердце деген, муз жүрөк деген. Орус тилинде, кыргыз тилинде, жомоктон тышкары дагы биздин фойеде, балатын тегерегинде отуринтер от балдар үчүн, кичинекей бөөктөр үчүн оюн зооктор, аяз ата келип, белегин тапшырып, кырдатып, билетип дегендей. Жаңы жылба балдардын майрамы, сыйкырдуу майрам, жомоктогудай майрам дегенде балдарга дагы жакшы маанай тартууланган аракет кылып атабыз. Ошол жалпы Кыргыз драма театрынын жамааты. Актерлордун айтымында балдар менен иштөө оор экенин айтышат. Балатын айланып ойноп жүргөн бөбөктөргө билектерди таратсак, бири жыргап алса, бири таарынып калышат дейт. Балдар менен ойногон өзгөчө негизи кыйын. Анткени балдарды алдай албайсың, бир аз катуу сүйлөп алсаң, же чын жүрөктөн деп коет го, сөздөрүң чыкпаса, же балдарды ойнотуш кичине кыйыныраак, анткени алар ишенип көрөт, сезип көрөт, аларды алдап, же калпайтып, же көңүлүн калтырып ыйлатып алсаң да жаман. Анан кээде ушундай болуп кетет, биздин бөөктөргө бирөөнө белек жетип, ар кандай да көп бала келет, элестеткиле бир күндө 300-400 бала келет. Болбой калды дегендер 150-200 бала, ар бирине бирдей көңүл бура албай каласың. Анан баардыгы бирөө сүйүнсө кубанып каласың, анан бирөө артыңан ыйлап келсе, бир аз ичиң ооруп, ичиң ачышып кетет кайра. Ушундай балдардын көңүлүн алыш өтө кыйын да негизгиси. А кто любит мороженое? А кто утром делает зарядку? Ал эми бул жомокко кечеге келген балдар өздөрүнүн жаттаган ырларын айтып, жомок каармандар менен биргеликте ырдап билип, маанайлары көтөрүнгөн экенин байкадык. Алар бизге арнап да ырдап беришти. Жаңы жылыңар менен апаларды, аталарды куттуктайм. Мамамды куттуктайм. Ырдап берем. Эңгейиңбик зор тодой, меримиң төгүп койгондой, разымын сага энеке, төгүлсүн дайым береке, сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Эй, детвора, школу пора, муж одевайся, в школу собирайся. Бүгүн ушу өзүмдүн неберелеримди, бул менин бир тууган инимдин кыздары, мага небереле болуп калат да, бул болсо сиңдимдин баласы. Ушу үчөөнү атайын ушу жаңы жылдык маанайды сезсин деп, ушу жаңы жылдык балаттык алып келдим элем. Бүгүн аягында ошол майрам болду булар үчүн. Аягында жакшы көңүл ачып, ырдашып, бийлешип, өздөрүнүн тиги мектептен, бала бакчадан жаттап келген ырларын айтышып, аягында жакшы көңүл ачып кетишти. Анан соң подаркаларды алды. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ Таңманай программасы.